Саламатсыздарбы? Эфирде Күн Өзөк программасынын бүгүнкү атайын чыгарылышы. Биз бүгүн болуп аткан окуяларга карата сөз кылып турмакчыбыз. Убактылуу азыр коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду чакырдык. Жана ошондой эле Кырк Чора коомдук бирикмесинин башчысы Замирбек Көчөрбаев мырзаны чакырдык. Ошондой эле биз Руслан Машрапов, кесиптешим, белгилүү кино режиссер болуп бирге талкуулап турмакчыбыз. Эмесе Кубанычбек ага, сөздү сизден баштап берелик. Мына айтып оозду жыйганча деп 2 күн мурда эле биз ушул шайлоонун эртеси күнкү тагыраак ошол 5 октябрь жөнүндө сөз кылганда сиз бир катар олуттуу, аргументтүү сөздөрдү айттыңыз эле. Ошол сиз айткандай картина болуп өттү. Анан дагы эле ошого азыркы учурга карата эми сиздин оюңузду алык маанилүү болуп турат. Биринчиден, урматтуу мекендештер, мамлекетибиз азыр аябай оор маалда турган кез. Оор кезде турабыз. Мына 10-жылдын сценарий болуп турат. Бул шайлоо таза закондун чегинде өтсө мындай болмок эмес. Анан эмне жетишпей турду эле. Эмне кереги бар эле ушу 91 орунду 120-дан ээлеп алыштынчы. Тарыхта болуп көргөн эмес да мындайчы. Арыдан берирээк болуш керек да мындай. Өмүр бою бийликте отурган эч ким жок. Бирок жыгылган кишини тиги басмарлай берген дагы туура эмес. Мурунку бийликтен кеткендердин баарын шыбай берип биз элдин курсагын тогузган жокпуз. Кийинки келгендердин баары эле шыбай берет мурункуларды. Андан көрө эле айтышы керек. Бул жакшы жасады, мурункудан бул оңдоду деп эл макташы керек эле да. Мына бул жерде БШКнын да күнөөсү бар. Карап көрсөңүздөр, уюштурган ишти бул шайлоо уюштура турган БШК. Ошон үчүн айлык алат. Булар борбордук структураларга кирет. Өкмөткө да баш ийбейт, президентке да баш ийбейт, жогорку кеңеш контролдо турган акысы бар эле. Бул жерде жогорку кеңештин да түздөн түз күнөөсү бар. Эмне үчүн ушу тарап кетишти? Пандемия убагында да тарап кеткен. Эми азыр өтө маанилүү шайлоо эле, 4-октябрдачы. Кандай деңгээлде өтүп калды мына? Ошол эле массалык түрдө подвоз болду, подкуп болду, сүрөттөр менен чыгып атпадыбы? Дүйнө жүзүндө сатылбаган жашыл маскалар менен келишти. Эмблемалар менен барларчы. Анан бизде 500 миллион кошумча шайлоочулар пайда болуп калды. Мурункуларга тиги закондорду, конституцияны бузуп туруп, жана биометрикалык паспорту жок кишилерге тыюу салынып калды, 447 миң киши. 667 миң кишиге шайлоочулардын саны өсүп кетти деп БШК өзү айтып атат. Анан карасаңар, кече элди козуткандагы, мисалы ошо 4-түндө эле саат 8-ден 17 мүнөт өткөндө БШК информация берди. 911.756 шайлоочунун бюллетендерин обработкадан чыкты. Бул боюнча 17% биримдикте келди, 16% тиги мекеним Кыргызстанда деп туруп. Андан кийин эле 27 мүнөттөн кийин төрайымы чыкты дагы. Биримдик 24% болуп калды, беркилер 23% болуп калды. Бул бир эле сандагы шайлоочулардык менен. Бул эмне дегенди билдиретчи? Элди ушундай козутуп жатышпайбы мындайчы? Анын үстүнө мен шайлоочу катары, өзүмдүн жарандык катарымды милдетимди аткарып, аялым экөөбүз басып бардык. Аялымдыкы чыкпай койду. Жанагы биометрикалык эмеден бул бербей атат да бюллетенди. Паспорту, биометрический паспорт. Эмне үчүн чыкпайт? 1400 киши прописка болгон ошол жерде. Мен ошол жерде жашайм, домкоммун. Бизде дагы ошол жерде 200дөн ашык тиги шайлоочубуз бар. Менин кошуналарым дагы айтып берейин, мен кийин сатып алып баргам ошол үйдөчү. Мына Аскар Акаевдин аялынын туугандары жашайт. Отунбаева үйүн сатып алып көчүп кетти ошол жерде. Абдыраимов тугуна бир жерде жашайбыз. Мен ошол жерде тиги 100дөн ашык, 200гө жакын шайлоочулардын төрагасы болуп эсептейм. Мен билем канча жерде ошол жерде мына школго бардык, Киевский көчөсүндө, Киевский менен Тыныстанын кесишинде 3000гө жакын шайлоочулар пайда болду. Кайдан пайда болду? Анан жана подвоз болду тиги, ушул керек беле? Уже биз жалыкпадык беле? Бийлик эмне? Оозу күйө элек беле? Күйбөдү беле? Мурункулардын баары ушунун назары менен кетпеди. Лакаев ошондой кеткен. Андан кийин мурунку партияларды шыбап койгон менен азыр келип туруп ушул 91 орун керек беле мисалычы? 61 деле жетпейт беле? 40 деле жетпейт беле? Бизде. Анан бул жогорку кеңеш дагы жок дегенде азыркы бүгүнкү күндө айлык алып жашап аткан жогорку кеңеш. Жок дегенде комитетин өткөрүп туруп, БШКнын даярдыгын барып көрүп койдубу? Жок да мына.
Мен силерге рахмат, ушу чагылдырып турдуңар, кандай болгончу. Силер дагы айтып атпадыңар, мен силер макул болдуңар го, мен алып келип көргөзбөдүмбү? Мен кече элдик контроль деген жанагы коомдук менин жетекчиси болом. Ошонун атынан мен ГАСКка бардым. Жанагы мамлекеттик комитет бар эмеспи, информацион технология байланыш дегенчи. А жерге барсам, тиги киргизбейт, жаап салышкан. Мен келдим, мен жарамын деп масканы чечсем таанышты, учурашты. Бирок болбойт дейт. Биз коркуп аялдарды кетирип ийгенбиз дейт үйлөрүнөчү. Андан кийин эркектер калды. Эми анда могуну алгыла. Качан тетиги урналарды, тетиги борбордук серверлерди силер сертификаттан өткөрдүңөр эле. Мага далил бергилечи дедим. Себеби силердин өткөргөнүңөр мына 18-жылы бүтүптүр, 6 февралда. Андан кийин кайсы ушул урналар менен анда биз шайлоого бардык. Себеби бир кишиге биометрикалык паспорт менен бир эле жолу шайласын. А карусель болуп атпайбы жанагычы? Президент барганда көрдүңөрбү? Президент барганда оң колу менен бармак, бул манжаларын баарын басканда чыккан жок. Сол колу менен басканы чыккан жок. Күчкө салып чыгарды. Урнага салганы чыкпады. Ошондон келип чыкты. Кончбек баке. Кечиресиз. Биздин сөзүбүз конструктивдүү, аны жыйынтыктуу болуш үчүн бул сиз азыр себептерин айтып атасыз да. Себептери бир жумадан бери айтылып атат, акыркы 2 күндө, кече митингде, азыр да айтылып атат. Бардык жерде себептери айтылып, жыйынтыгы мына түнкү окуя болду. Эми бул жанагы термин менен айтканда дежавю, окуя кайталанып атат. Биз эмнени каалап турабыз азыр? Төңкөрүштүбү же революцияны? Биз революция деп 2 жолу айттык. Бирок чындыгында жашоо турмуш көрсөтүп атат, бул революция болгон эмес. Бул бийлик талашуу гана болуп калган, алмашуу болуп калган. Төңкөрүш. Биз азыр да төңкөрүш кылдыкпы же революция кылабызбы? Кеп ушунда болуп атат. Эмне кылышыбыз керек азыр? Айтайын. Кече өзүңөр да күбө болдуңар. Массалык маалымат каражаттан. Мен Ала Тоо аянтына түн ичинде да бардым, күндүз да баргам, көргөм. Жанагы 7-апрелде өлгөн балдардын эстелигинин жанына барып митинг өткөрүп атканда эмне жиберишти ошо кепка кийген, кара кепка кийген, кара очки кийген, маска кийген балдар биз бул жерге кан төккөнбүз, силер кеткиле депчи. Алар бер жака көчүп келди дагы, анан борбордук аянтка келген, ары өткөн, бери өткөн эл көп кошулду. Бул бирдеги эле. Экинчиден, уюштуруучулардын деле ою жок болчу, түн ичинде ак үйдө эч ким жок болчу. Барып басып алалы дегенчи. Муну күч органдары парктарда отурду. Көрдүм, мен да тууган уруктарым да иштейт, ошо кошуналар иштейт. Паркта күтүп отурушту команданычы. Автобустар менен келишти, 20-30 менен дагы чай ичип отурушту ошол жерден команданы күтүп. Спецназ келди. Муну ошону дагы тиги атай уюштургандар болбодубу? Жарандык кийим, жөнөкөй кийим кийип алып келгендер болду. Анан жүргүл ак үйгө дегенде тигилер ак үйгө тийбегиле, билдирбегиле деп айтып атышкан. Анан түн ичинде барды, анан баарын кетирип буларды чилче тараталы деген команда болду. Мен жашаган жерде түнкү саат 1:30 чейин түнү бою гранаталар жарылып атты, шумовой. Жанагы жаман газ эметилген аткандар болбоду. Мен ушул эмеден пайдаланып силерден түндөгү өлгөн жигиттин туугандарына көңүл айткым келет. Ал жигит ошо Кыргызстандын жараны. Бул дагы жаны жаш жигит экен. Таяк жеп өлүп калды байкуш. Азыр 17 киши Минздрав эртең менен айтып атат, реанимацияда жатат. 500га жакын киши жапа чекти. Бул жакшылык алып келбейт да мунучу. Ушуга жол берген эмне өкмөт? Эмнеге отурат азырчы? Эмнеге отурушат? Мен жагы бар өкмөт, бар. Жок, закон боюнча турат. Жолдорун айтып берейин. Тынчтык абалга келиш үчүнчү. Юридикалык жагын айтып берейин туугандар. Биринчиден, президентке мен кайрылуу жасагам кечечи. Партиялардын жетекчилерин чогултуп сүйлөшкүлө депчи. Ак үйгө чалсак, тияк бияка эч ким жооп бербейт. 11-де жолугам деген. Массалык маалымат каражаты аркылуу тетиги эме чыксам, андан кийин 11-де жолугам деген. Бүгүн болсо пресс секретары 9-га деди. Кеч болду. Кеч болуп калды. Эртерээк жолугуш керек эле. Кээ бир 12 партия ошол жерге меморандумга кол коюшту. Ал 12 партиянын артында да жок дегенде миңдеген кишилер бар. Бул бир чети. Мен байланышып аттым, адам жайдан чалды, Кызыл Кыядан эмне болуп атасыңар, тигиндей болуп атасыңар. Эми азырчы жол жобосу бирөө эле. Бирөө негизгисичи. Закон боюнча. Мамлекеттин келечегин ойлосоңор, айланайын жанагы 16 партиянын лидерлери. Өткөндөрүңөр дагы, өтпөгөндөрүңөр дагы арызыңарды жазгыла. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Биз шайлоо болгон жок, биз өз каалообуз менен чыгып атабыз депчи. Бул туура жагы. Тынчтык жагы. Уткан 2 партия баш болсун дагы жазсын азыр.
силер аркылуу көргөзсүн, мына биз кетип атабыз депчи. Элдин келечегин, биримдигин, тынчтыкты, мамлекеттин, балдардын келечегин ойлосок, бул жөнөкөй жол. Мыйзамдуу жолу бир четичи. Анда эл силерди сыйлап калат. Бул бир чет. Анда бийлик ордунда калып иштей калышы мүмкүн. Бирок элдин настроениясы башкача. Ушуга алып келди, бул бийликти каалабайбыз деп атат. Экинчи жагы, азыр мына президенттин дагы интервьюсун уктук ушул жерде отурупчу, башталганга чейинчи. Мен кечке чейин мөөнөт берем деп атат. Мен аттырбайм, кече эчтеке кылган жокмун, тигүү деп атат. Мен сактап турдум деп. Бизде бөрк ал десе баш ал деген күч структуранын жетекчилери бар. Баягы Атамбаевдин жашаган жерин штурм кылып атканда, я жалею, что не дал команду открыть огонь на поражение деген Опунбаев, ГКНБнын председатели, ошо жогорку кеңештен сүйлөп атканын укканбыз баарыбыз деп. Эмне деген жорук бул? Жарандарды ат дебегенге, жөнөкөй жарандарды мен өзүм ичимен кейип атам деген сөз. Бул мамлекет. Эгер Сооронбай Жээнбек ошо окшош кеңешчилер азыр резиденцияда, күч структуранын жетекчилерин бар резиденцияда. Мен коркконум бул мына саясатчылардын бир тобу түнү бою чыкты эртең менен түрмөлөрдөн. Жанагы киши өлтүргүчтөр, зордук зомбулукка качкандар түрмөдөн чыгып кетсе эмне болот азырчы? Биздин мамлекет азыр аябай оор маалда турат. Бул мен кечке чейин ультиматум беремин. Анан болбосо кечинде колдоном күч дегенде, мен Сооронбай Шарипов сизге айтар элем. Ошентип мурунку президенттер да кетпеди беле. Кан төгүлүү менен келип, кан төгүү менен кеткен бул туура эмес болот. Кайсы президент болуп каласыз тарыхкачы? Анан деген түштүктөн эл чогулуп атат мына. Бул митингти тааныйм дегендерди уруп согуп аткандар интернеттен жүрөт. Биз деген жердешчилик, тууганчылыкты үйдөн жасашыбыз керек. Мамлекеттик кызыкчылык биринчи орунда туруш керек. Демек, экинчи жагын айтайын. Эгер президент кой болбой калды, эл деген мамлекет экиге бөлүнүп кетпесин түндүк түштүк деп. Мына каралардын бир тобу чыккан. Азыр ошолорду араң эле турат. Жоголгон куралдар бар. Ошол эле Кой Таш окуясынан, ошол эле июнь 10-жылы апрель революциясынан жоголгон куралдар бар. Чет мамлекеттерден дагы ушу мамлекет бөлүнүп кетсин дегенде күчтөр бар. Ички да сырткы күчтөр бар. Каражаттар да берилген мисалычы. И берилип атат мындайчы. Ошолор чыгып анан дагы кан төгүлөм этсе, биздин мамлекеттин келечеги кандай болот? Ал жумуштун атасын өзүнө, жумушу жок деле биз үйдө биздин ар кимибиздин токочубуз бар, аракет кылсак берекеттей. Ошон үчүн мамлекеттин элдин биримдигин кызыкчылыгын кааласак, жанагыдай ультиматумдарды ташташ керек. Элди журтты экиге бөлбөш керек. Түштүктөн автобустар менен ташып келип, бул жерден эл менен чабышып, кырылышса эмне болот булчу? Агай, мындай болду да. Менин жеке оюмда көчөгүнкү саат 8ге чейин убакыт берилди, Замир мырза. Сиздер президенттерди чакырып күтүп турдук. Андан кийин ошого эмне жолтоо, эмне себеп болду деп ойлойсуздар? Элдин алдына чыгып эле балким өзүнүн сөзүн айтканда түндөгү окуя болбой калышы мүмкүн беле? Ошол элдин астына чыгып өзүнүн оюн айтып, бүгүнкү нерсеге чекит коюп койсо болмок. Өкмөттүн адамы да келип, мына азыр премьер-министрге кирип чыгам, келем деген бойдон анда келбей кетип калды. Ошо менен эл баягы саат өткөн сайын, убакыт өткөн сайын кыжырдануу, огуш бетер күчөп, аягы ушуга алып келдик да. Эми калган нерсенин баардыгын деталын айтып кереги жок, себеп дегенде баардыгы соц тармактардан, башка тармактардан эл көрүп билип атат. Мени кооптондурган нерсе кантип эми мыйзамдуу талаага келип, кантип ушул абалдан чыгабыз. Кантип ошол элибиздин башын бириктирип, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калабыз деген нерсе да. Ушул нерседе туруп атабыз. Азыр булга чейин мисалы 2 жолу төңкөрүш деп атпайбы? Мына 2 жолу төңкөрүш деп атабыз. Ошол жерде бир топ элдер азыркы бүгүнкү турганда 2 төңкөрүштө уттурган элдер турат азыр. Алар айтып атат, болду алданбайбыз деп атат. Эскилердин кереги жок деп атат. Мына ошол эле кече күнү колдоп аткан Мадымаровду бүгүн эртең менен сабап койгушкан жөнүндө мына желелерде турат, көрүп атасыздар. Жана башкаларды сабап койгондору турат. Азыр эл эскилерди тааныгысыз да жок, көргүсүз да жок. А ушундай абалда кимди угат эл? Азыр элди ээрчи турган лидер жок болуп атат да. Кандай сунушуңуз бар? Эми ушундай учурда мына байкебиз айткандай бир кандайдыр бир мыйзамдуу талааларга келишибиз керек да. Бирок эгерде өзүбүздүн баягы үрп адатыбыз, ката салтыбыз менен дей турган болсок, анда ата бабалардын жолунда анда курултай чакыртышыбыз керек болот. Бул да өзүнчө бир баш мыйзамда турган нерсе, бирок бул мыйзам менен аныкталган эмес да.
Буга Бул дагы ким алып келет? Муну кимди кылабыз? Эми ошону айтып атпайбы? Мыйзам менен аныкталбаган нерсе да мына 2013-жылдан бери баш мыйзамда турса дагы ушу Курултай институту мыйзам менен эки чакырылыштын жогорку кеңештин депутаттары мыйзам менен аныктап берген жок. Мунун жолу жок. Бирок эл өздөрү сунуштайт да, ошол ар бир айыл өкмөттөн, ошол ар бир айылдан баягы элге кадыр баркы бар, эл ишенген адамдарды жиберип, өкүл катары жиберип, анан ошол өкүлдөр биригип туруп анан чечим чыгарсын деген нерсе да. Орусда бир макал бар, дарагалошка кабелу дегенчи. Ал азыр мүмкүн эмес. Ал деген аялап убакытта деген ал Дукчан, мына ушул өткөн кылымдар эмес. Биз деген мына 10-жылы дагы президент Медведев, Россиянын президенти болчу. Тиги Астанадан саммитте Роза Саковна деп туруп айткан: "Вы пришли не конституционным путем", депчи. "Когда вы перейдете правовое поле", депчи. Мен силерге тарых үчүн айтып берейин. Мен 7-апрелде жанагы кезексиз сессия өткөргөнбүз. Мына эл көтөрүлүп атат, нарында башталды, таласта башталды, бул форумда башталды депчи. Ошондо кезексиз төрага жок болчу. Президент тигил абалга келди. Премьер-министр качты. Мен түн ичинде кыдырдым. Ай дегенде жогорку кеңештен аялдарды жибердик, кийин кызматкерлерди кетирдик. Милициялар келип атканда баарыбызды көтөрүп качып кетти. Баары тең милициялар да качты, өлүм житим болду. Ошондо түн ичинде туруп мен бул Минздравдын жанынан Мир телевидениесин интервью алгам. Мен айткам: "Курманбек Салиевич, эми кан төгүлүү болду, момундай болду. Сиз келечекти ойлосоңуз, мамлекетти ойлосоңуз отставкага бериңиз" депчи. Мыйзамдуулук жагын айтып берейин эмичи. Бул бүгүнкү абал ушул кайталанып атат. Мен Сооронбай Шариповичке да айтар элем: кеңешчилердин айткандарын баарын уга берсеңиз ичинде болосуз. Сиз чечим кабыл алышыңыз керек. Сиз керт башыңыз менен жооп бересиз мамлекеттин келечегине. Сиз эл шайлагансыз, сиз жооптусуз. Ошон үчүн сиз өзүңүз чечим кабыл аласыз. Мен айтар элем бул закондуулук жагынчы. Ошондо да мен жазып бергем. Роза Саковнагачы укуктук аянтка келгиле. Президент жок кетти. Премьер жок. Азыр деген спикер да жок. Мен 90 депутаттын 46 депутаттын макулдугун алдым. Токтом койгонго менин акым бар. Премьер-министрди көргөзгүлө. Кол коюп берейин. Мен да кетип атам. Ушундай болгондон кийин. Болду, бүттү депчи. Ошондо укуктук аянтка келмекпиз. Азыр деле ошол Азыр ошондой. Азыр кончпойт. Мен сизге суроо айтып берейин. Мен түшүнүп турам, азыр эмне жөнүндө айтарыңызды. Азырчы президент кетелек. Кетелек, закондуу турат. Мен өкмөт кетелек, жогорку кеңеш кетелек. Биздин эми убактыбыз баары чектелүү, эфирдики чектелүү да. Сизге кыска суроо, кыска эле жооп берсеңиз. Элдик кошундун өкүлү катары бизде ушундай убактарда дружиналар пайда болот да. Эки тең магазиндер талкаланганын билебиз, соода борборлору талкаланып, мародерство деген болгон. Бул жолку эмне болду? Эмнебиз менен өстүк, эмне айырма болду? Бул жолкусунда башкалардан айырмаланып, эл кичине болсо да өзгөрүлүп, баягы маданияттуулукка, ошол магазин талкаласа кайра эле ошол элдик экени, кайра эле ошол элдин эсебинен башка нерсе талкаласа кайра эле курула турган экенин түшүнүп эл эч кандай тийген жок, эч кандай болгон жок. Андан тышкары дагы тазалыкты дагы кармашып, ошол митинг өткөн жерлерди тегерен тазалашып атат. Демек мындай жыйынтык чыгарсак болот экен да. Эл уурдап талап тоноо үчүн эмес, чындыгында акыйкатсыздык үчүн. Анан бир нерсени айтып кетейинчи. Чыккан дагы бир нерсени элге айтып коюшум керек да. Ак үй өрттөндү бүгүн, баары көрүп атат. Бирок ак үйдү дагы ушу балдар өрттөгөн жок. Себептен биз ата ичинде болдук да. Биз ичинде жүрдүк. Ошол атайын бир балдар кирип, чоочун адамдар кирип, тез ыкчам аракеттерди көрүп, ошондой бир нерселер болуп атат да. Ошолор өртөп кетишти дегендер ойда да. Эми экинчи суроом бар да. Эми биз мындай себептерин айтып берсек бул түгөнбөйт. Себептерин көрдүк да, коом көрүп турат. Жөнөкөй эле үйдө отурган пенсионерлер да билет себеби эмне экенинчи. Эми кече сиздер байкадыңыздарбы, байкаган жоксуздар, соц тармактарда чыгып атты. Белоруссиядан, Россиядан жазып атыптыр. Бул тамаш иретинде жазылган, бирок чындыкка жараша. Кыргыздар, силер Москвада көпсүңөр. Окудук. Бизди деле алмаштырып бергилечи деп. Таш менен. Тиги Россияда. Белоруссияда болсо, белорустар 2 айдан бери мыльный опера тартып атканын көрүп, кыргыздар өздөрүнүн блокбастерин тартты бир түндө 2 саатта деп айтып атат. Бул чындыгына жараша, чындыгында. Эми менде бир ойда, мына Кубанычбек байке, сиз мына саясатчыга катары тажрыйбалуу.
бул система парламентаризм деген негизи эле постсоветтик өлкөлөрдөгү азыркы система керек болсо Европадагы баардык жерде калың катмар элдин бийликке көз карашы өзгөрдү да. Орусча айтканда недовольство. Өнүккөн өлкөлөрдө деле, өнүкпөгөн өлкөлөрдө деле, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө деле. Кай жерде болбосун. Бир убактагы гректердин тапкан парламентаризм деген түшүнүгү мүмкүн өзүнүн убактысын жашап бүткөндүр. Бул киши айтып атат, курултайда, элдик курултай. Бул биздин парламентаризмден эле улуттук өңүттөгү жол жобосу да. 7 дубандан 7 аксакал, аксакалдарды уккан биздин менталитетибиз ошондон да. Мисалы үчүн сиз аксакал катары бир сөз айтсаңыз, мен жаш болуп туруп сиздин сөзүңүздүн алдын кантип өтөм? Мисалы үчүн. Бул менин ДНКмда жаткан нерсе да. Мен баары бир аксакалды биринчи сизди алдыңызга коюп берем да. Мүмкүн дүйнөгө бир мындай амбициябызды эми чоң кое берелик. Себеби биз чындыгында эле 2 саатта бийликти алмаштыра алган эл, значит амбициясы чоң эл. Мүмкүн дүйнөгө биз сунуштайбыз. Саясий бир башка бир системалык башкарууну. Мүмкүн ошондой мүмкүнчүлүк тургандыр азыр алдыбызда. Бул болобу ушундай кылсак? Же биз кайра эле жанагы кечирип коесуздар. Бул төңкөрүштөрдө шүмшүктөр колдонот. Муну жакшы билесиздер. Карапайым эл дагы эле кайыктын сыртында калат. Азыр баарыбыз эле билебиз, азыр эмне болуп атканын. Азыр папка талашы болуп атат. Берип койсоңуз, убактыбызга сонда турат экен. Атайын мындай болуп атат да, биз укуктук аянтка келишибиз керек биринчиденчи. Себеби ошол эле 10 жылдан кийин жана наделдер банкталган, тонолгон өкмөттү сотко берип утуп алып, мына Кумтөрдүн арест коюшкан акцияларынчы. Биз көп мамлекеттик менчик алган нерселерден кайра кургалганбыз. Азыр өзлөрү келип, өзлөрү мына генеральный прокурор болуп бирөө отуруп алды, МВДга бирөө барды, ГКМБга бирөө барды. Мындай болбойт. 2010-жылы азыр деген ошол кайталанат. Сөздүн кыскасы. Жооп убакты өлчөнүүгө байланыштуу мындай да. Мисалы, президент мамлекеттин тынчтыгы, кокуйган төгүлбөсүн болор иш болду десе, биринчи кечээден баштап өкмөт отставкага кетириш керек болчу. Азыркы өкмөттү. Бул шайлоону уюштурган баарына жоопкерчилик өкмөт. Өкмөттү кетириш керек эле. Тиги жогорку кеңештин сунушун алып туруп эле, азыр жогорку кеңеш тарай элек, бүтө элек. Закондо жазылып турат. Бул жогорку кеңеш азыр өзүнүн функциясын, полномочиясын шайланып келген жогорку кеңеш биринчи сессиясын өткөргөндө тигилер аны тарайт. Тигилерин азыр кол тийбестикте укугу бар. Бул бирдеңиздер. Экинчиден, БШКны таратыш керек эле. БШК түздөн түз күнөөлүү. БШКчы. Андан кийин бул жогорку кеңешти чакырып туруп азыркынычы. Бир күндө эле төраганы 1 саатта алмаштырса болот. Төраганы алмаштыргыла. Андан кийин конституцияга сиздер айткандай 120 депутаттын кереги жок. Өкмөт системасын баарын мамлекетте өзгөртөбүз десечи. Бир күндө проектисин биз деле бекер эле жазып бергенге даярмын мен. Жазылуулары дагы бар юрист катарычы. Биз тажрыйба деп атпайсыздар, бизди иштеп кылган кылышат. Ошону жазып туруп элечи, 120 эмес, бир 70-ин алып кел, 60-ын калтырсын. Жогорку кеңеш. Бир эле күндө өткөрүп, президент кол койсун ага. Андан кийин жогорку кеңеш тарасын. Бүттү. Өзлөрү жарымынан көп өзлөр арызын жазса бүттү. Андан тараардан мурун бирөөнү өкмөт башчы кылыш керек. Ошол керек болсо, эгер бул президент кетип калган күндө дагы ал президенттин милдетин аткаруучу болот. Декрет эмес, декрет бирде укуктук нормада жок. Ал деген анда жогорку кеңеш жок болгондон кийин өкмөт башчысы. Азыр жогорку кеңеш президент кетип калса, жогорку кеңештин төрагасы милдетин аткаруучу болуп калат президенттинчи. Силер каалайсыңарбы азыркы төраганын президент болгон? Жок. Азыркы премьер-министрдин президенттин милдетин аткарын каалайсыңарбы? Жок. Жаңыланабыз десе, элдин могу кызыртпай, түндүк түшкө бөлүнбөй, кан төгүшпөйчү. Жогорку кеңешти тез чакырыш керек. Андан мурун бул шайлоого чыккан 16 партия, мамлекет эл десе, абири болсо, баары тең кетиш керек. Арыз жазып бүттү, биз бул шайлоону тааныбайбыз, биз катышпайбыз. Азыркы 16 партия. Уткандары да, утулгандары да, чырлаш кереги жок башка депчи. Андан кийин өкмөттү биз азыр 2 ай, 3 ай жогорку кеңеште эле жашадык. Дагы деле жарым жылда эле жашайбыз. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги керек, ансыз болбойт. Өкмөт да керек. Президент керекпи? Президенттин кызматы же жокпу? Бул чоң вопрос. Мына Арменияны биз КМШ мамлекетин Евразия сот Армениянын премьер-министри эле башкарып атат. Өкмөттү дагы өзү дагы. Ушунча аппарат, структура, системанын кереги барбы бизге? Жок. Андан кийин бул жерденчи биринчи бул партиялар кетиши керек.
16-сы элди козутпай, чыргылбай, бөлбөй жарбай. БШКны таратыш керек. Жогорку кеңеш чыгырып туруп элечи, буну өзлөрү шайлашканда. Өзлөрү барын күнөөлүү силер деп турупчу. Иш козгосун, тергесин, бул экинчи жолу мындай болбош үчүнчү. Премьер-министрди бекитиш керек бирөөнү. Анан жанагы тезинен шайлоо законуна өзгөртүүнү киргизиш керек. Бул референдум жолу менен болуш керек. Референдум жолунун кереги жок. Жогорку кеңештин акысы бар. Конституцияда жазылып турат. Конституцияга өзгөртүү киргизгенге толук киргизгенге моралдык укугу жок болуп атпайбы? Кең жек көрүү. Азыр деген моралдык укукту унута туруш керек. Алардын ичинде да 10-15 бар акыл эси. Анан жогорку кеңешке деле акыл эси жетпей атпайбы? Чакырсын бизди, биз жазып берелик да ошол жерге отуруп туруп айталык, момундай кыла деп жазып берелик. Ошону кабыл алып берсин мамлекеттин келечеги десечи. Болгон ошол. Мыйзамды аянт менен чечпесек, эртең азыр айтат, самопальный өкмөт кайра келди деп. Анан бири-бирин кубалап чыгат. Мына ген прокурор түн ичинде 2 алмашты. Алмамбетов Шыкмамат, Алмамбет бар деле. Эртең менен барып тиги инибиз барып жапкейип отуруп алды дейт. Эми ушул керекпи бизге? Булар эми азыр партиялар ушул ичара бири-бири менен эң жаманы Руслан. Бул кара саралардын баары чыкты түрмөдөн. Курал жабдыктар бар. Анан бул туура эмес айтып атат. Бул бизге каршы экен деп аларды өлтүрүп, уруп согуп башталса, же талап тоноо башталса, мамлекетибиз жок. Түндүк түштүк маселеси бар. Азыр мына өтө оор. Мына Ошто кишилер чогулуш өткөрүп атат дейт. Карагулжалык туугандар да таарынбаш керек. Мамлекеттин келечеги биринчи орунда туруш керек. Мисалычы, эгер Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин келечекти ойлонуп, тынччылык менен бүтсүн десе, бул кишилер кетип калыш керек болсочу. Ушуга келип жол бергенден кийин 3 мүнөт убактыбыз бар экен. Замир мырзага сөз берели, сиз жыйынтыктап койсоңуз. Ошол түндүк түштүк маселеси оор маселе да. Бирок биздин элде андай бөлүнүү жок. Буну баягы эле саясатчылар өз кызыкчылыктарына пайдаланбаса, элде андай бөлүнүү жок. Себеп дегенде 2010 июнь окуясында билесиздер да. Ошол түндүктүктөр барып алып тикезине тик туруп берген, мына бир элбиз депчи. Бул жерде андай маселе болбош керек. Мына сиз айткандай куда сөөкпүз бири-бирибиз менен мындай чырмалышкан элбиз да. Анан эми мен жеке оюмда баленин баары конституцияда жатат да, баш мыйзамда жатат. Ошо 2013-жылы биз турамыз отурганбыз да. Ошол баш мыйзамды сиз туура айттыңыз, референдум жолу менен айырмалаштырыш керек болду. Кайра шайлоо болсо, кайра эле ушундай болот. Дагы эл сатылат. Дагы митинг болот. Дагы ушундай болот да. Кереги жок. Азыр бизге сиз туура айттыңыз, 120 депутаттын кереги жок. Жетет 40 депутат. Ичинен идириктүүлөрүн тандап туруп. Баягы сиз эсиңизде баягы бир мандаттуу. Ошол эле жакшы деп ойлоп калдым да. Кереги жок. Монда партиядыкны жоюш керек. Бир мандаттуу эле. Мисалы, анан бул жерде дагы нерсе бар. Жоопкерчилик. Жогорку кеңеш депутаттарын шайлап коюп атабыз дагы, алар 5 жылга отуруп атат. Андай болбош керек. Шайладыңбы? Жоопкерчилик болуш керек. Ал иштей алган жокпу? 3 айдан кийин шайлоочулар кайра чакыртып алыш керек аны. Бир мандаттуу да ошол закондо каралып турат. Ошону айтам, ошол болуш керек. Мына ошондо гана ошол депутаттар башын сайыптуу иштейт да. Анан жана сиз айткандай, президенттин аппараты менен өкмөттүн аппараты бириктирилип, президент аткаруу бийлигин колго алыш керек да. Болду. Эмесе азыр мындай да, бири-бирине шылтап коюп отурбайбы? Мына өткөндө Шарипович айтпадыбы? Мен моралдык дагы, материалдык дагы жооп бербейм депчи. Мына. Биз эми бүгүн ар тараптан сүйлөшкөнгө акыбыз да бар, убактыбыз да бар. Ситуация да ошондой. Биз сөзүбүздү улантабыз. Биздин кийинки көрсөтүүбүз учурда эмне болуп атат? Учурдагы маселелер тууралуу башка студиябызда коноктор даяр болуп калыптыр. Биз сөздү ошолорго берелик дагы. Учурда программабыз бүтүп калды анда. Анан бул сөздөрүбүздү улантабыз. Биз уланта беребиз. Кандай болсо дагы, начар болсо дагы бул жогорку кеңеш жанагы өзгөртүүлөрдү киргизип, БШКны таратып, башканы. Биз азыр эмоциядан ылдый түшүшүбүз керек да, акыл менен. Көрөрмандар, биз коңшу студиядагы учурда программабызга сөз узатабыз. Убактылуу болсо да коштошо туралык сиздер менен. Достоверная информация, сыймык барды деген.